Сырдуу жана коркунучтуу дүйнөгө кош келиңиз. Сиз Акыр күн каналы менен бирге болуп жатасыз. Бүгүнкү окуя сизди акыркы секундасына чейин кармайт. Суу алдындагы кыз. Ысык көлдүн түштүк тарабында тоолор менен курчалган эски айыл бар. Бул айылдын эли кышында тынч, жайында турист аз эле келет. Бирок айылдын тургундарынын ар бири бир сөздү кайталап айтышат. Көлгө түнкүсүн түшпө. Бул сөздүн артында эски уламыш бар. Айылдын четинде жашаган аксакал жолдош аны дайыма айтып берет. Көп жыл мурун бир сулуу кыз жашачу. Анын атын Айканыч дешчү. Ал турмушка чыгам деп үмүт кылган жигити шаарга кеткен бойдон кайтып келген жок. Айканыч жалгыздыктан айлап жүрүп, бир күнү көл жээгине келип, суунун бетине карап сүйлөптүр. Эгер сен мени таштасаң, мен эми көлгө түбөлүк таандык болом. Ошол бойдон ал жоголгон. Айылдагылар анын денесин эч качан тапкан жок. Уламышка караганда анын руху көлдүн түбүндө жашайт. Ал жалгыз жүргөндөрдү өзүнө чакырат, айрыкча түндө. 2023-жылы жайында шаардан келген 3 студент эс алуу үчүн айылга келишти. Нурлан — камера сүйгөн блогер. Дастан — тамашакөй, көп ишке ишенбеген бала. Айым айылдан келген эмес, баарына кызык. Алар айылдын жээгинде чатыр тигип, түнкүсүн көлдүн үстүндө айдын жарыгын көрүп отурушту. Нурлан видео тартып жатты. Келгиле, түнкү челлендж жасайлы. Көлгө түнкүсүн түшүп, ТикТокко чыгаралы, деди Дастан күлүп. Жок, аксакал айтпадыбы, түнкүсүн түшпөгүлө деп, деди Айым коркконсуп. Бирок Нурлан да кызыгып кетти. Үчөө түнкү саат 12-де көл жээгине келишти. Жээгде муздак шамал согуп, толкундардын үнү угулуп турду. Айым сууну карап туруп, кандай тынчтык, чынында эле эч нерсе жоктой. Сиз муну менен бүттү деп ойлодуңузбу? Жок, эң коркунучтуу учур азыр башталат. Ушундай окуяларды өткөрүп жибербеш үчүн каналыбызга катталып коюуну унутпаңыз. Ошол замат суу бетинде кыздын силуэти пайда болду. Ал ак көйнөк кийип, чачы суунун бетине жайылган. Кыз алыстан колун булгалап, чакырып жаткандай сезилди. Дастан күлүп, көрдүңөрбү? Бул жөн эле толкун менен айдын жарыгы. Бирок Нурлан камерадан караганда кыз так көрүнүп жатты. Анын көздөрү кара тешиктей терең, оозунан суу агып жатты. Күтүлбөгөндөй көлдөн ак колдор чыгып, Айымдын бутун кармап кетти. Айым катуу кыйкырып жиберди. Жардам бергиле! Нурлан менен Дастан аны кармап чыгара албай, суу мөңгүдөн муздак сезилип, колдор тайгаланып кетти. Бир нече секундтан кийин Айым көрүнбөй калды. Эртеси күнү эртең менен балыкчылар анын сөөгүн жээктен бир чакырым алыстан таап алышты. Көздөрү ачык, жүзүндө коркунучтун изи катып калган эле. Айыл эли муну угуп, Айканыч дагы бирөөнү алды деп шыгырашты. Нурлан менен Дастан шаарга кайтып кетишти. Бирок түндөрү экөө тең сууга чөккөн кызды түш көрүп, кыйкырып уйгунушчу. Бир жума өтпөй, экөө тең табышмактуу кырсыктан каза болушту. Айыл эли дагы деле айтышат. Көлдүн түбүндө Айканыч бар. Түнкүсүн суу сени чакырса, жооп бербе, анткени ал сенин үнүңдү угат. Бул окуянын табышмагы дагы деле жоопсуз бойдон калды. Дагы да коркунучтуу окуяларды угуу үчүн
Акыркы Үн каналына катталып коюңуз.